Biz sizge күлкү, сүйүү, кубаныч, ыр, бий тартуулоого аракет кылабыз. Анткени сиздин маанайыңыз биз үчүн аябагандай маанилүү. Жакыныраак келиңиздер. Бум шоу программасы өз берүүсүн баштайт. Мен Эрмек. Жана Кулипа. Биз баштайбыз. Баягы где-то 20-дан ашкандан кийин өзүмө бир цель койгом да, план койгон болчумун. Колдон келсе мен оюмча баягы шашпаш керек. Шашкан шайтан иши деп коет. Бирок эгерде баягы министр культуры мисалы ошол жаатында болсом, баягы кичине живой ырдаганга басым кылмак болчумун да негизичи. Аха, кийинки. О, эмнеге окшош экен? Бул жана эмне көрүнөт? Окшош экен бирок. Көрөлүм. Кеттик. Бул уйдун эти менен тоок нет окшойт. Мурдуңду айыктырчы, аллергия бар окшойт дейт. Бүтөлүп калыпсың же болбосо аялың мурдуңдан ары бир койгон дейт. Жолугушууга өзүңүз чакырып барбай койгон учур болду беле? Ооба. Жарандык никеге кандай карайсыз? Бүгүнкү биздин коногубуз бой десең бойлуу, үн десең үн, келбет десең алдагы бар. Күчтүү десең күчтүү. Анын ырларын айымдар гана эмес, мырзалар дагы сүйүп угушат. Анан да кызыктуусу чыгармачылыктагы ийгиликтеринен сырткары, ал үй бүлөсүндө бактылуу ата, мыкты жолдош ким деп турсаңыздар? Арсен. Эч качан ырчы болом деп кыялданган эмесмин. Чыгармачылыкка кокустан келип калдым деген бул жылдыз кесиби боюнча финансист. Анысына карабай өзүнүн стили, сакалы, кең далысы, узун бою, оригиналдуу үнүнө ого бетер көрк берип турат дейин десек эле, керсейгенден керсейет. Же баягы жаш кезиндеги жылдыз оорусунан айык элекпи, айтор корсулдап кетмей жайы бар. Эмнеси болсо да эл менен эл болуп, жерде басса туура болот эле го. Я, Арсен мырза. Маегибизди баштайлы анда. Айтыңызчы, Арсен мырза учурда ким? Арсен мырза учурда ата. Аха, ата. Ата. Арсен депчи, ырчы дегендей. Жакшы. Өзүңүз дагы бир продюсер болоюн деген ойлор болуп атабы? Албетте ойлогом ал жөнүндө, бирок азыр мен оюмча эрте деп ойлойм. Неге дегенде азыр биз деген жашпыз да. Азыр күч кубат болуп турган кези мен оюмча азыр иштеш керек. Анан Кудай буйрса кийин 40тан ашкандан кийин Кудай ден соолук берсе, аман болсок, бар болсок, продюсер дагы болуп иштеп көрөбүз да. Жакшы, сиз азыр продюсер менен иштешесиз. Жеке ырчы болсом деген ойлоруңуз барбы? Жеке ырчы эле болуп жүрөм өзүм негизи элечи. Мен бизде баягы продюсер деген сөз баягы сөз эле да бул. Бизде баары эле кыргызча болот да. Продюсер деген ал мен досум биринчиден, эжем болуп калат. Бизде контракт менен иштебейбиз. Контракт жок андай. Как менеджер деле кете берет, как продюсер деле кете берет, баягы жардам берип баягы эжем катары эле көрөм да, чынын айтсам. Жакшы. Анан чыгармачылыкка жаңы кадам таштап баштаганда конкурстарга катышчу элеңиз. Азыр ошондой бир конкурстарга катышып, кыргыздын желегин башка мамлекетте желбиретейин деген ойлор болуп атабы? Коркутат элек, молодец. Тештер коем. Аракетке. Биз корктук. Ооба. Коркпош керек болчу. Негизи эле конкурстар боюнча айта кетсек, баягы ал кезде, жаңы чыгып аткан кезде аябай кызык болчу да. Анда деген башка жакка барып, баягы чет өлкөгө чыгып, Кыргызстандын желегин желбиретиш аябай оор болчу да. Бирок азыр итпай чотпай деген конкурстар да көп болуп кетти да негизи. Колдон келсе мен оюмча баягы шашпаш керек. Шашкан шайтан иши деп коет. Мен планым боюнча азыр даярданып аткан кезим, Кудай буйрса балким бир 2 жылдан кийин болобу же 1 жылдан кийин болобу, Кудай буйрса көрүп калышыңар мүмкүн да. Анан ар бир эле ырчынын же ошо чыгармачылыкта жүргөн инсандын өзүнчө бир кошумча булактары болот экен. Бизнес тармагында болобу. Сизде да балким ошондой бизнестер барбы, биз билбеген. Анткени клип тартыш керек, ырларды жаздырыш керек, ал оңой акча эмес, кымбат баары кымбат турат анан кийин. Жок, мен айтсам азыр шоу бизнестен башка бизнес деле кыла элекмин азыр. Бирок пландаштырып атабыз. Өз орду менен болот экен. Бирок Кудайга шүгүр, азыркы акчам мага өзүмө жетип атат да. Тойлор. Тойлор. Жакшы. Жубайыңыз эмне менен алек? Же сиз дагы
ырчы мырзалардай салон ачып бердиңизби жубайыңызга? Жок, ал өзү эле баягы салон менен заниматься этчи. Өзү эле башынан Өзү эле башынан эле баягы сулуулук салонун иштетип жүргөн болчу. Эми баягы мага ал жагынан кичине жеңил болду десем жаңылышпайм. Жакшы экен, Анан ар бир адамдын жашоодо өзүнүн бир максаты болот дейт. Азыр эгерде 5 жыл же 10 жыл мурун артка калып туруп сизге бул суроону берсек, балким таптакыр башкача жооп бермексиз. Азыр эми максаттарыңыздын бир канча бөлүгү орундалып, азыркы максаттарыңыз кандай болуп атат? Деги эле. Мен өзүм негизи ошо жаш кезимден эмес, эми ырдап баштагандан кийин баягы где-то 20дан ашкандан кийин өзүмө бир цель койгом да, план койгон болчумун. Кудай буйруса тарыхта кала турган адам болгум келет. Баягы бир жаңы бир нерсени киргизген адамдардын биринен болгум келет да, ошо. Албетте бул эмнени киргизейин деп атасыз? Кызык. Шоу-бизнес тарабында жүргөндөн кийин баягы бизден баягы чыгармачылык адамдар эмне деп коет, орусча айтканда культуранын адамы болобуз да. Ооба. Ошол себептен баягы музыканын деңгээлин, ошол эле кино болобу, чыгып чыгармачылык жаатында бир жаңылыктарды киргизгим келет. Тарыхта кала турган адамдардай болуш үчүн ал үчүн аябай көп иштеш керек. Ошон үчүн мен ар бир жылы бир нерсе кылып туруш керекмин деген бар. Максатым бар да. Шоу бизнесте мисалы азыр ырчылар көбөйүп кетпедиби? Жакшы ырдаганы бар, жакшы эмес ырдаганы бар. Ошону кантип тазаласа болот? Сиздин оюңуз. Кантип деңгээлди көтөрүш керек? Эгерде сиз маданият министри болсоңуз, мисалы. Жок, бул нерсе баягы мен шоу бизнесте жүргөнүмө былтыр 10 жыл болуптур да, баягы юбилей кылып чыгармачылык кече берген, бирок ошо 10 жылда мен жаңы чыгып атканда эле ушул сөз талкууланып аткан да. Ырчылар аябай көп болуп кетти. Саны көп, сапаты жок болуп атат. Бул негизи эле көптөн бери эле келаткан нерсе да. Эл өзү таразалайт экен да. Баягы ыр хит болот, ырчы чыгышы мүмкүн, бирок ошол нерсени кармап калыш аябай оор да негизичи. Ошол себептен убакыт эле өзү эле чечмелеп коет экен. Бирок эгерде баягы министр культуры мисалы ошол жаатында болсом, баягы кичине живой ырдаганга басым кылмак болчумун да негизичи. Каякта болбосо дагы ырчы баягы жандуу үнү менен ырдаш керек деген бир эме коймок болчумун да. Жакшы. Сиз жандуу үнү менен ырдайсыз, фонограммасыз, эч бир жерде. Баягы кээде болот фонограмма менен ырдайсыз. Техникага байланыштуу. Бирок баягы айтып койгондой, кээ бир байкелер айтып калат, эми сен ырдай берсең болот, эми сен ырдайсың да. Негизи депчи, эми баягы ырда десе ырдап коесуң деген. Коркпойсуң да. Бирок бизде кээ бирлер бар, такыр ырдалбайт да. Жандуу үн мененчи. Бирок жандуу үн менен ырдап, кичине элдин алдына чыгып, баягы окшошпой атса да, эл кээде түшүнбөй калат да. Жакшы ырдайт экен дегенде таң каласың да, кандайча деп. Кандайча ырдап атат. Мен кече эле башкача ырдап атпады эле депти. Азыр эми бир аз тамашалуу суроолорго да кезек берсек. Ооба. Элестетип көрүңүз. Байыркы заманга биргеликте сапар алалык. Кулчулук дооруна сапар алалык. Эгерде ошол доордо жашасаңыз, хан болсоңуз, ушундай бир мүмкүнчүлүк болсо, кимди кулчулукка кул кылып алмаксыз? Варианттарыбыз бар. Варианттар бирок эске алып коюңуз, тамашалуу суроо бул. Албетте алыш керек, негизи кул алыш керек. Ооба. Бирөөсүн. Максат Садырбеков, Бек Исраилов, Омар. Кимисин кулчулукка алмаксыз. Жаныңызда жүрмөк ар дайым. Айтканыңызды. Бутум ушала десе, бутуңузду ушалабы? Бек Исраилов. Ырдап бермек. Жок, Бек Исраилов. Ырдап бермек. Бек Исраилов дейсиз. Эмне себептен? Аябай жакшы адам өзү негизи. Мен оюмча артыман бычак менен сайып кетпейт болчош керек. Калгандары сайып кетиши мүмкүн, Айта албайм. Бек Исраиловго биз сөз түрдө муну айтып коебуз. Тамашалуу жооптор алда кабыл алып, балким. Ооба. Биз программабызды уланталык, кыскача бир музыкалык тынуудан кийин жолугушабыз. Бум шоу программасы бүгүн бизде конокто ырчы Арсен мырза. Арсен. Эл адамы болгондон кийин көрөрмандар болот. Көрөрмандардан мындай тажаган учур болобу? Келип сүрөткө түшөбүз дей беришет, же жаза беришет, же чала беришет. Чынын айтсам азыр көнүп деле калдым. Көнүп калдыңыз. Башында баягы жаңы ырдап жүргөндө эметчимде, эңсечимде элдер мени тааныса экен деп. Бирок силер айткандай да убакыт келген, тажаган убакыттар келген. Бирок азыр чынын айтсам мен өзүмдү
жылдыз катары элестетким келбейт. Өзүмдү баягы ырчы катары элестетким келет. Жөн эле баягы ырды жакшы көрүп, ырдаган. Мен өзүм негизи ошону аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн баягы келип учурашып, баягындай жакшы сөздөр сүйлөсө, бул мага чынын айтсам түрткү болуп атат да. Түрткү болот, э? Кайсы учурда тажап калгансыз күйөрмандардан? Где-то бир 4 жыл мурун болуш керек. Балким жылдыз оорусу болгондо, мындай өтүп кеткенде. Азыр биз ушу шаар тургундарыбыздан сурамжылоо кылган болчубуз. Азыр ушу рубриканы чогуу көрөлүк кандай, бул жаштар. Какая? Арсен? Вроде, да? Арсен. 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 Таныйм. А ты Ирсен. Ирсен, да? Арсен. Да, Арсен. Арсен. Билбейм. Сизди 100% 99 деп коелу, ошондой пайызда таанышат экен. А учурунда жаңы чыгып жүргөндө популярдуу болуу үчүн сиз эмнелерди жасадыңыз? Ой, эмне гана жасаган жокмун да кой. Эмнеден гана өткөн жокпуз. Биз баягы чынын айтсам баягы окуп жүргөн кезде финансовый техникумда окугам да. Ошол жакта окуп жүргөндө биз омарлар болуп группа болгонбуз да, негизи Мурас деген группа болуп жүргөнбүз да. Ал жакта Ислам Ахматов дагы болуп калган бир убакта. Ошол убакыттарда мен эсимде бар, баягы эптеп-септеп чыккым келип барчу да, эмнеге өзүм түшүнбөйм да. Эл тааныса деп. Эл тааныса экен деп, ыр жазыш керек, анан иштеш керек деп ойлонбочумун да. Анан ал убакытта өттү. Андан кийин ушундай бир көңүлүм түшүп калды. Көңүлүм түшүп, көп убакытка чейин баягы ресторандарда иштеп жүрдүм да. Ырдап жүргөн болчумун. Негизи баягы сахнага чыга электе ошо кабактардын арасында өзүнчө бир баягы знаменитость болгонбуз да. Баягы фирмач деп, анткени биз жалаң англисче, бүт англисчелердин баарын ырдачыбыз. Анан ошол жакта жүргөндө бирбектер мени түрткүлөп баштаган да. Оппа. Тур деп, э? Турбайсыңбы депчи. Ойгонбойсуңбу, жүрө бересиңби жыргап депчи. Анан ошондо иштегенде мен уже башкача ойлондум да. Баягы элге эптеп-септеп чыгыш керек эмес, баягы өзүмө жаккан эле ырларды жазып эле. Өзүмө жаккан эле нерсени кылайынчы деп туруп эле иштей бердим, өзү убакыт баягы ордоруна коюп койду да. Бул сиз атактуулугуңуздан баягы пайдаланган учурлар болобу? Колдон келишинче колдонбогонго тозгондо аракет кылбайм да. Көчөдө. Жок, эми андай мүмкүнчүлүктөр кээде болуп калат, бирок эми Мен таанытасыңбы деп. Жок, андай деле эмес. Мен эмне көргөн эмесмин эле. Мен сизди тааныйм, сиз ырчысыз да, макул анда жөн эле кой эле штраф салбай эле коелу деген. Дегендер болот. Жок, тааныйм деп айтам, просто все, давай, болду. Жакшы экен. Жакшы маек курдук, анда чогуу биргеликте оюн ойнойлук. Бизден эч жакка алыстабаңыздар. Бум шоу берүүсү уланууда. Ырчы мырза Арсендин жакында эле ата болгонун билебиз. Дагы бир жолу куттуктап кетели. Анан үйдө кандай ата, кандай тарбия, анын тамак ашына карап атабы? Азыр ошону текшеребиз. Сиз жалгыз эмессиз. Мына Эрмек дагы ата. Азыр экөөңүздөрдү канча буну көбүрөөк болуш керек мага караганда, э? Стаж. Экөөңүздөрдү текшеребиз. 3 айбы. Оюндун шарт. Мен дагы сизди куттукташып алгыла. Мен дагы сиздерди куттуктайм. Оюндун шартын түшүндүрөйүн, э? Бул жакта эзилген пюре бар. И анын даамдары ар башка. Бирөө кандайдыр бир жемиш болсо, бирөөсү дагы бир нерсе. Ошону сиздер табышыңыздар керек. Сиздерге 15 секунд берилет. 15 секунд ичинде таба албай калсаңыз, баарын эмес, бирден бирөөнө да. 15 секунд ичинде таба албай калсаңыз, шокер менен ток жейсиз. Көрөлү, баштайлыбы? Даярсызбы? Түшүндүңүз? Көрөлү. Айтыш керек, бул эмне экен? Ооба, эмне экенин айтыш керек.
Арсен мырзадан баштайсыз, Келіңіз, четинен баштап алалы. Бисмилла. Кеттик. Мына даяр турайын. Жейберіңіз, жақшы эле бул. Азыр. Меники болду экен. Опа. Амурт окшойт, Убакыт бүттү. Таап коюңчу. Таап коюңуз. Алмурут. Эмне деп ойлойсуз? Амурт окшойт. Алмурут. Алмурут жакшы көрөсүз. Дагы алмурут да сезип. Амурттай сезип кеттиң. Кызыңыз ушундайлар жейби? Алып бересизби? Жедирет, мен жедирбейм да, негизичи. Алмурут деп ойлойсуз. Жок. Амурт эмеспи? Алмурут эмес. Алма, алча. Аралаш экен, э? Ооба, аралаш экен. Таппай калдыңыз. Мен сизди көрүп мен өзүмө даярданып алдым да. Демек мага да ошо. Мондайды ачпай жок, Сен эмне? Ооба, сен эмне эртеле башталгансың? Баштайлык, алтын баштайлык, мындай даярдап атам. Жаап тур кел, токтоп тур сен. Жеп баттан билип аласың да, анда кызыксыз болуп калат. Ооба, кел. Так, буну чечпеш керек. Ооба, чеч бериш керек. Түрө. Азыр эми. Кел. Мындайдан кылсаң. Так берейин. Азыр. Кел. Кел, ач эми сен. Көрөлү. 1, 2, 3 кеттик. Балаң менен кошулуп жедиң беле сен да? Ооба. Жейсиң, э? Ал жеген малга келелик. Жейлик. Көрүнүшү эмнеге окшошот? Өрүк менен ушундай бир жазалган. Апельсин же өрүк, жок, апельсин эмес, өрүк. Өрүк деп ойлойсуң. Өрүктөн жасалган. Дам ошого жакын болду. Көрөбүз. Таппай калдың. Таппай калдың. Бул деген ашкабак экен. Ашкабак. Өрүк окшош го, э? Өрүк окшош көрүнгөнү. Апельсинге окшош жанагы. Шабдалы. Демек билип алам, Ооба, кел кийинкисин. Сени, ооба, бул жакты. Баштайлык, э, дароо. Дароо баштап, анан кийин бул жакка өтөлү. Ыңгайлуураак болсун. Ооба. Кеттик. Дароо айта алам. Дароо, айт. Эмне? Слива. Сливанын кыргызчасы эмне болот эле? Алча. Таттуу айтып, таттуу. Алча болушу мүмкүн. Жок. Слива. Алма менен карагат. Таппай калдың сен. Карагат төндү. Таппай калдың, болбойт. 2 жолу басып алдым. Таппай калганың үчүн. Мен жаптым. Сизде өзүнчө кашык бар. Ооба. Кел кийинкиси. Жок. Сааттагын Аягына чейин. Аягына чейин? Ооба, сен аягына чейин чейсиң. Ооба, бул. Кел бул. Көрүнгөнү. Сиз эмне деп ойлоп атасыз бул эмне? Көрүнгөнүнөн. Эмеге творог окшош келет экен. Жакшы эле. Быштак. Быштакты бирдемсе аралаштыргандай да. Бирдемсеге. Жакшы. Эмне экен? Дагы эмне болуп атат? Талканбы? Талкан? Сен ушунда отурсаң балдар жемек беле. Бул деген жакшы эле нерсе го. Жок, жаман деген жерим жок. Мен талкан болдум. Талкан? Ой, сен кебетеңен көрүнүп атат жаман экени. Аябай кебетең бусуп салдың го. Талкан. Талкан. Азыр көрөбүз. Таппай калсаң дагы ток жейсиң. Жок, бул деген эт, уйдун эти менен токтун эти экен. Уйдун эти менен токтун этин аралаштырып койгон. Ал ойго да келбейт да. Талкан, каяктагы талканды айтасың? Кел, мен ачып берейинчи. Колуң ооруй баштады, жакшы элеби? Аман эсен? Кеттик. Кеттик. Сен балаңды өзүң багасыңбы же? Ким багат? Апасы багат. Апасы багат, э? Папалар иштейт. Папалар иштейт, жакшы экен. Сиздики дагы? Ооба. Жакшы. Кел. Болду, убакыт бүттү. Кел айтабыз, жооп. Таап алган жок. Тап, ойлонбойсуңбу эми? Дамын таап албайт мындай. Дамы бол. Көрүн эмне көрөсүң? Жаңгак менен бал аралашкан бир. Балга окшош. Балга, э? Жаңгак менен бал аралашыптыр да. Кичине. Жок, бул деген түстүү капуста экен. Каяктагы жаңгак? Даамдарды сезбей баштапсың сен уже. Мен деле таппай окшойт азыр, э? Кел. Рахмат.
Ошол үчүн. Ошол үчүн. Ошол үчүн сага бул бонус. Кел. Арсен, сизге кезек келди. Келиңиз. Капустадан. Так, баштайды да. Сизди жакшы ата деп ишенемин. Эрмектей эмес. Эрмек. Ооба. Баланы багуу бул жон гана багуу. Ал эми тамак берүү бул аталык милдет. Ошондуктан жакшылап аракет кылыңыз. Көрөлү, ойлонуңуз. Жакшы. Эле алдын карай. Жок, болбойт. 1 2 3. Эмне микс? Бүт эле аралаш экен да. Убакыт бүттү. Келиңиз. Жеп алсаңыз болот. 3кө чейин санайын, айтыңыз. 1. Дамы жактуу? Негизи кандай экен? Жегенге болот Дамы экен? жакшы экен. Болот, Не болушу мүмкүн бул? Не болушу мүмкүн? Кызыңызга Кызыңызга берет белеңиз ушуну? Бермек. Бермексиз, 2 же 3 бир өсүмдүктүн аралаш окшоп көрдүм да. Көрөлү. Ошолор кайсылар анда? Алма болушу мүмкүн. Алма. Мен кислый растем. Билбейм, алмасын эле элестетип. Лимон да бар окшойт, лимон да. Азыр Лимон жок окшойт. көрөйүн. Бирөөн дагы бирөөсүн табышыңыз керек. Азыр 3кө чейин санайм. Тапсаңыз, таптыңыз, таппасаңыз басам. 1 2. Алмурут Тапкан жоксуз. тапкан жоктун да. Ооба. Эмне экен? Сезбейт так экенсиз да. Күчтүрөөк коюш керек экен бе? Алма менен банан экен. Iya. Келиңиз, Жакындап турдум да Ооба. экисине. Келиңиз. Жакындап турдум. Аха, кийинкisi. О, эмнеге окшош экен? Так, бул жана. Эмне көрүнөт? Сенкин окшош. Окшош экен бирок. Көрөлүм. Кеттик. Бул уйдун эти менен тооктун эти окшойт да. Уйдун эти менен тооктун эти. Карап көргүлө да. Бул жагынан. Тооктун этин сездим да. Тооктун этин сездим. Бирок бир аз башкача экен бул. Ооба, жакшы ойлонуңуз. Тооктун эти бар экен да мыяктачы. Аха. Тооктун эти деп ойлойсуз. Тооктун эти. Кызыңызга берет белеңиз ушуну? Жок, мун бербейт. Бербейт болчу. Убакыт аяктады. Келиңиз, тооктун эти. Тооктун эти бир нерсе менен да. Бир нерсесин да табыш керек, таппай калсаңыз. Тооктун эти уюнун эти менен деп койчу мейли. Жок. Бул Жалгыз эле экен. Тооктун эти да эмес. Да? айтып атпайбы, бул өтө башкача экен да. 1 2 3 таппай калдыңыз, Мен таппай калдым. Таппай калдыңыз. Сиз сезбейт экенсиз да. Катуу тапсаңар да. Катуу? Кичине да уруп атат да. Бул деген уйдун эти экен. Уйдун этинен ушундай кылып жасаса болот экен. Бербейт болчу бирок. Бул сары майга да окшош берет, окшойт мындай бир караганда. Эмнеге окшош атат? Эмне даамы кандай экен? Бал. Эмне даам келип атат? Өрүк сыяктуудай. Келиңиз. Убакыт бүттү. Ооба. Өрүк деп ойлойм. Өрүк. Ойлойсуз. Көрөлү. Жок, бул жакта 2 экен. 2. Бирөөсүн таптым, Ооба, бирок бирөөсүн дагы табыш керек. Ойлонуңуз. Өрүк алмурут деп коембу? Өрүк алмурут жок. Өрүк алма. Өрүк алма. Өрүк менен алма. Жок. Келиңиз. 1 2 Өрүк союз. 3. Жок, таппай калдыңыз тилекке каршы. Бирок сиз муну да сезбей экенсиз. Канча көбөйтүп атам, аны да сезбей койдуңуз. Же муну таппай койдуңуз. Бул деген алма менен персик. Персик, шабдалы. Шабдалы экен. Мына ошондой, бирок кандай ооба, кандай. Жок, биз экөөбүз тең старш негизи аз болуп калдыбы? Баягы жеген малга бир-эки жашка чыгып калса, уже профи болуп калмакпыз да азыр. Дамын билип, бирок эми билип алдык. Билип алдык, буюрса. Келечекте ошондой болуңуздар, буюрса. Буюрса. Чоң рахмат. Биз болсо программабызды улантабыз. Гүлдөргө камтылган мүнөздөр. Аял затына эң жакшы белек бул албетте гүл. Бирок бул белек чындап кубаныч тартуулоосу үчүн сүйүктүүңүз кандай гүлдү жакшы көрөрүн билүүңүз кажет. Жактырган гүлүнө жараша мүнөзүн дагы билип алсаңыз болот. Роза гүлү. Мындай гүлдү баалаган адам жакындарынан мээримин аябайт. Турмушка реалдуу карайт, бирок өзүн башкалардан өйдө алып жүрөт.
эрки бекем максатына кандай жол менен болбосун жетүүгө аракеттенет. Тартипти жана үйдөгү жылуулукту сүйөт. Розанын тикенеги бар дегендей жакындарын жолбусу сүйүктүүсүн билгизбей сайыпта калат. Сүйүүнү баалайт жана көп көңүл бурууну талап кылат. Жогазын турмуштун кыйынчылыгына оңой менен сынбаган энергия алуучун чыл жана бой көтөрүп жүргөн адам. Адамдар менен бат мамиле курган жайы бар. Бирок бирөөлөргө оңой менен ишене бербейт. Андыктан анын анык планын, оюн билүү өтө кыйын. Ага жагыш үчүн көп аракет талап кылынат. Табиятты аябай сүйөт. Орхидея гүлү. Бул гүлдү жактыргандардын мүнөзү татаал, жөнөкөй жолдор менен багынткан ийгиликти жетишкендик деп эсептебей, кыйынчылык менен ар дайым күрөшүп тургусу келет. Жакындарына талабы каттуу. Баалаган адамынан жаман сөз укса депрессияга туш болчу адаты дагы бар. Кооз буюмдарды баалап өзгөчө кийине билет. Сирень гүлү. Сезимдерин оңой менен сыртка чыгарбаган. Башына иш түшсө өзү менен өзү калган жандар. Ички жан дүйнөсү бай келип, жасалмалуулукту жактырбайт. Назик ошол эле кезде көтөрүмдүү, аракетчил жана тыкан. Жаңы жашоо шартка бат көнө билет. Өмүр шеригине берилүү менен дайыма колдоо көрсөтүп турууга жөндөмдүү. Калла күчтүү энергиянын ээси болгондуктан оорчулукка майышпайт. Өзүн шаңдуу алып жүрүп, капалыкты, зеригүүнү айдап турат. Анын жанында башкалар да өзүн ишенимдүү сезе башташат. Сүйүүнү жана сезимдерди коргоп, баалай билет. Үйдө баары болсо деп чуркураган, бирок сынды оор кабыл алат. Көпчүлүгү музыкага жакын келишет. Калган гүлдөрдү сүйүүчүлөр кандай адамдар? Астраны сүйүүчү адам бир жерде отурбай, баарын билгиси келген акылдуу, өзүмчүл жан. Жүрөгүнүн түпкүрүндө бийликти самайт жана жагдайга жараша каардуу дагы боло алышат. Байчечекей сыртынан назик көрүнгөнү менен кыйынчылыктан коркпогон, бирок анчалык сарамжал эместер жакшы көрүшөт. Лилияны сүйүүчүлөр мени баалап, сүйүп, барктап турса экен деген тилектин ээлери. Өз күчтөрүнө абдан ишенип, намыскөй жана өзүмчүл келишет. Хризантема акылдуу, бирок өзүнүн мыкты жактарын анчалык баалай бербеген адамдын гүлү. Бул гүлдү жактыргандарга жагыш өтө кыйын. Ромашка мүнөзү оор, бирок чынчыл жана эмгекчил адам. Сезимдерин так талдай албай, сүйүүдөн көп азап тартат. Биздин катарга жаңы кошулган көрүүчүлөргө эскертип өтөлү. Сиздер көрүп жаткан Бум шоу программасы. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз ырчы Арсен. Арсен, айтыңызчы, социалдык тармактарда кандай колдонуучусуз? Активдүү же пассивдүү? Пассивдүүмүн. Пассивдүүсүз. Комментарийлер сизге келген, жооп бересизби аларга? Жооп бербейм. Жооп бербейсиз. Окуп мындай жиниңиз келген күндөр болобу? Жок, баягы жаман нерсе жазгандарга мисалы жооп бербейм. Анткени баягы кыргызда сөз бар да, теңелбей эле коюш керек да. Эмнеге? Ошол үчүн жооп бербейсиз, э? Жооп бербейм, жөн эле блок кылып коем, болду. Башыма оорутпайм да. Биз дагы сиздин клиптериңизге же өзүңүздүн дарегиңизге айтылган комментарийлерди чогулттук. Ал ар кандай? Жакшысы да бар, жаманы да бар. Сиз болсо быйтыкча менен жооп берсеңиз болот. Эсли кааласаңыз, кичине кыскача жооп берип коюңуз. Болот, директ сөз. 2 же 3 деле кармалсаңыз болот. Колуңузга кандай ыңгайлуу болот. Ошого жараша. Даярсыз анда, э? Баштайлы. Кеттик, мен окуй берейин. Гүлзат Исмаилова дейт: Арсен молодец дейт. Үнү жакшы, бактылуу бол дейт. Санжар Жакыпов: бир да маанилүү ыры жок. Бир да маанилүү жок, э? Жакшылап. Кой чай деп билиңиз. Кой чай деп. Кой чай деген бар беле? Кой чай. Меле, монтип коеюн эми. Жакшылап. Брок холте дейт: мурдуңду айыктырчы, аллергия бар окшойт дейт. Бүтөлүп калыпсың же болбосо аялың мурдуңдан ары бир койгон дейт. Кой чай да. Кой чай, койчу. Ачом ты. Адилет Абдыкадыров: музыканы түшүнбөгөндөр Арсендин үнүн түшүнбөйт. Арсендин үнү өзгөчө дейт. Азамат. Жаркынычка дейт, калтырыптыр. Мыңк этпей гаймаритиңди дарыласаң боло, мурдуң менен сүйлөбөй дейт. Кой чай. Нурел Дурусбеков дейт: өпкө, тешик өпкөлөрдөн экенсиң да. Сен ырдай албайсың, эркекче дейт. Же ырдашасыңбы дейт. Монаса. Кой чай. Смело, любое время. Чалма. Гел. Телефон бар барын. Мариям дейт: Арсен азаматсың, сүйлөгөн сөзүңөн билинип турат, акылдуу, ачык, шайыр инсан экенсиң. Жакшы. Салтанат Эсенканова:
Мага Кыргызстанда жаккан ырчы номер 1 бул Арсен дейт, номер 1. Арсен дейт. Ырларын дайыма угам дейт. Ондай да. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат. Асылкеч Талантбековна дейт. Койгулачай ушул да ырчыбы, кыйраткан ыры жок. Лично мен бир да ырын уга элекмин дейт. Жакшылап угуп көрүңүз анда. Ооба. Угуп көрүңүз. Айзада Таирова. Арсен үнү сонун жакшы ырдайт, ийгилик дейт. Рахмат. Кичине артка жылып коюшпайт, тил жактан суранып атышат. Опа. Оң кол иштеп кеткен эт. Чоң реакция мындай болуп кетти да, плечолору. Негизи сизди аябай капаланткан, жүрөгүңүзгө катуу тийген комментарий болду беле? Эмнеге ушинтип жазып атышат мага деп ызаланып? Мен өзүм негизи көп көңүл бурбайм да. Неге дегенде, баягы мен өзүм жумушумду жакшы көрөм. Мен эч кимге кыйнабайм. Укса угат, укпаса укпайт. Эси жакпай атса, баягы адам өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот деп коет. Негизи. Аны деле баягы оюн мисалы мен сыйлайм. Ошол себептен мен баягы лишний раз башымды ооруткум келбейт да. Бирок исламда мындай нерсе бар, эгерде сени бирөө жамандаса, ал сенин күнөөлөрүңдү өзүнүн мойнуна алган болот экен да. Ошон үчүн ал мен кээ бир күнөөлөрүмдү жөн эле өзүнүн мойнуна алып атат да. Жакшы бир пайдасы бар, ал жагынан. Ошондой позитивный жактары бар да. Ошол жактарын көп караш керек. Жакшы экен. Аны айтыңызчы, азыр мисалы көп мырзалар, мүмкүнчүлүгү болуп турган мырзалар болуп турса, баягы жакшы го. Өзүнүн жубайларына сонун белектерди кылышат. Айрымдар салон ачып берет, айрымдар дагы башка. Сизде ушундай балким жеңебизге бир өзгөчө бир салон ачып берейин деген пландар барбы? Албетте бар пландар. Бирок мен ал менен башымды ооруткум келбейт. Баягы эң негизгиси баягы жылуу мамиле деп ойлойм. Жандуу болуп, көңүлүн алып турган эле эң негизи ошол. Албетте жашаш керек. Салон ачыш керек, эми баягы өзүн жакшы көргөн жумушун кыла берсин да. Ооба, туура. Биз программабыз уланталык. Биз менен бирге болуңуздар. Арсен мырза, биз сизге атайын кыскача бир мени ойлондура турган суроолорду камдап койгонбуз. Даярсыз? Кичине эле ойлондурабы? Бир аз. Ооба. Жакшы да отпойбу? Убакыт чектелүү гана болот. Бат-баттан. Кайсы окумушту жер тоголок деп божомолдогон? А. Галилей, Б. Пифагор, В. Аристотель. Опа. Жер тоголок деп Бирөөсү бирок түздү айткан болчу, бирөөсү айткан. Бирөөсү тоголок. Ушул жерде бар болуш керек, Анысы. Туура таптыңыз, ушул жерде бар. Аристотель эмеспи? Үчкө чейин санайын. 1. Сиздин жооп? Сиздин жооп? Менимче Пифагор болуш. Пифагор, Пифагор. Жообун көрөлү. Кабыл алдык. Азаматсыз, туура. Кийинкиси? 6 класста өттүк беле. Ошондой. Жердин канча спутниги бар? А. 3, Б. 10, В. 1. Бирөө эле го. Кайсы? Айда. Көрөлү, жообун. Туура. Туура экен. Жакшы. Ооба. Чагылган 7 жолу уруп, тирүү калган адам ким? А. Рой Салливан, В. Рафаэль Санти, В. Чарльз Диккенс. Негизи ушул жөнүндө уктуңуз беле? Жок, силер. Бул Гиннеске кирген адам экен, 7 жолу уруптур, бирок тирүү. Билип калбаптырбы? Чагылган тийгенди түшүнүп болот го. Эми бул жерден мен мындай эле бирөөсүн айтайын. Биринчиси окшойт деп коеюн. Биринчиси деп ойлойсуз, А. Көрөлү жообун. Туура, интуиция деп жакшы иштейт. Ооба. Жакшы иштейт экен. Кийинкисин көрөлү. Жер планетасы канча жашта? А. 4,5 миллиард, Б. 10 миллиард, В. 1 миллиард. Канча жылдан бери жашайт? Бирок чындыгын мен оюмча бир гана Кудай билет го дейм. Бул эми окумуштуулардын божомолу менен 4,5 миллиард. Статистика да, мындайча. Ооба. 1 миллиард, может 10 миллиард. 10 миллиард деп ойлойсуз, э? Может быть. Акыркы жообуңуз 10 миллиард. 4,5 миллиард экен. Туурасы 4,5. Кийинки Эң чоң вулкан кайсы жылы атылган? А. 1815, Б. 1999, В. 1453. 453 эмеспи? 800. Помпей деген болуш керек, э? Ошол кайсы жылдар болду эле? 1800 болуш керек, э? 1815, 99, 53. А же Б да? Жок, бирөөсүн тандаңыз. Эки жооп деген кабыл албайбыз.
болгондо болуп атат. 400 деп көрөлүчү. 400 деп көрөсүз. Көрөлү жобун. 815-жыл экен. Биринчи айтканыңыз туура багыт калтыраттыр да. Көрсө. Ооба. Азамат. Ооба, акыркы суроо болуптур. Булчу. Бул кайсы Бул кайсы шоу? Так, бул шоу окшойт. Мектепте кандай окугансыз? Кайсы сабакты сүйүп окугансыз? Мектепте чынын айтсам, эме болчумун. Орточо окуучумун. Бирок мага көбүнчө баягы спорт жаатында же болбосо чыгармачылык жааты жакчы, ошондой эле жакчы экен. Мен өзүм баа билбечимин да. Сүрөт тарткан жакчы. Историяны жакшы көрчүмүн. Бирок баягы математика, химия дегендерден алыс болчумун. Жок, алыс сабак эмес, бирок жакшы окуганыңыз көрүнүп турат. Бардык суроого ооба туура так жооп бердиңиз. Жакшы. Бум шоу программасы өз берүүсүн улантат. Эч жакка алыстабаңыздар. Бул Бум шоу программасы бүгүн бизде конокто ырчы мырза Арсен. Арсен, биз сизге блиц суроолорду даярдап койгонбуз. Ага ооба жок же бир кыскача бир вариантын андап жооп берсеңиз болот. Бат-баттан койгонго аракет кылалы. Баштадык. Кечирим суроо оңойбу? Ооба. Ломбардка буюм коюп төлөй албай калган учур болду беле? Жок. Тырмагыңызды айына канча жолу аласыз? 3-4 жолу. Ийгиликке жетүү үчүн принциптериңизден баш тартасызбы? Жок. Бутуңуз жыттанабы? Кээде. Көп калп сүйлөйсүзбү? Калп. Кээде деп коюм. Эки башка бут кийим кийип кетип калган учур болду беле? Жок. Шашкандан. Кыздан таяк жегенсизби? Ооба деп коюм. Кыз Эжем сабачу мен. Бир күндө 4 жолу жуунасызбы? Жок. Май кызматкерлеринен качкансызбы? Ооба. Үйлөнгөнүңүзгө өкүнбөйсүзбү? Жок. Жолугушууга өзүңүз чакырып барбай койгон учур болду беле? Ооба. Жарандык никеге кандай карайсыз? Жарандык кандай эле? Жана эме гражданский орусчасын айтып коелу. Жакшы, жаман. Азыр көбүнчө жаштар ушундай бир багытта. Жок, эгерде нике кыйдырса, анда мен түз карайм. Кийинкиси, өз пайдаңыз үчүн адамдарды колдоносузбу? Жок. Тамакты ылгап жейсизби? Жок. Психологко кайрылгансызбы? Жок. Душмандарыңыз көппү? Ооба. Сыйкырга ишенесизби? Жок. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу. Жашоодо ураныңыз? Аракет кылсаң береке. Ооба, жакшы. Эл эмгегин жер жебейт деген дагы бизде жакшы сөз бар. Канчалык эмгектесек, ошонун үзүрү сөз түрдө кайтат. Ийгиликтериңиз арта берсин. Чыгармачылык, ачкачылыкты каалайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер көргөн Бум шоу программасы болду. Ал эми бүгүн бизде конокто болду. Жаш, ырчы, таланттуу мырзалардын катарын толуктаган Арсен. Эже, Тимур Макин сөзтасызбы? Мен жок деп коюңузчу. Бияка көрүп. Жайынча дебиз ага? Жайлы эже. Эже, киммен сөзтасыз? Кимге басып? Алмазбекмен сөзүшүп базар жаган? Жок. Эми ошол эси шат айтыңызчы, мен кеттим жумушка депчи. Мен киммен алмаштырып атасыз? Жок, алмаштырып эле же. Сизге чалып турат жана же. Сөзүшүп келатсыз го бияка. Жок. Окей. Алмазбекмен сөзтасызбы? Жок. Алмазбекмен сөзтасызбы? Ассалам алейкум. Жаңа Алмазбекмен сөз. Ким Алмаз? Бияка келди эмочу адашып калдым да. Бул жак каяк билесизби? Бул жак Бишкек? Жок, кайсы жер болуп турчу? Сум. Сум? Сумдун аркасы коосуң да, Саламатсызбы өзү? Алмазбекмен сөз жемек азыр, Алмазбек, Алмазбек болсо айтып коелучу мен. Кетем азыр бул жака, мага чалбай турушун айтып коюңуз, Алмазбекмен сөз тастап. Алмаз. Алмазбек эси чалып коюп айтып коюңузчу, мен кетем бияка, мага чалбай турушунчу. Мен нарына мот тааныбайсызбы? Сиз жаңы эле Алмазбекмен сөзсүзбү? Эми чалса айтып коюңузчу, мен азыр кетем бул жака келбей эле койсунчу. Силер Фатима менен сөздүңөрбү? Фатима деген кыз болуп берге. Если Фатима деген кыз болсо мен айрга кет деп коелучу, мен адашып кеттим жактан. Мен каяктын негизи? Билесиңерби? Фатима, силер мени чогуу сөйт го? Если чалып койсо, будук чалсам айтып коелу, мен кетти деп, ошончу. Азыр Алмазбекмен сөздүңөрсүздөр? Алмазбекмен сөздүңөр, азыр жаңы сөздүңөр го. Баягычы нарынанчы. Нарына мотко. Мен ошол эсиске чалып калсам мен айтып коюңузчу, мен кеттим бул жакта жашабайм болдум депчи. Просто мен аны изеп жүрөт мен. Алмазбекке чалдыбы сизге жаңы ошо? Баке, мен сода
Мен сотап. Алмазбек от жақта. Мен жоқ деп қойыңызшы. Жақта болсын. Алмазбек от жақта ішкі саған. Жоқ деп қойыңызшы. Бере алмайды. Үйде деп қойыңызшы. Жоқ, бәке. Алмазбекке бақым ғой? Ана кем Алмазбекке үшін. Жоқ, мен осы Алмазбекке не деп тұрдым, осы ербелі көріп қам. Алмазбекке ғой, бәке. Мен сотап жақтым. Жоқ. Мен жоқ деп қойыңызшы, бәке, сұраншы. Алмазбекке ғой. Бұл уақытта мен өзім сотап. Алмазбек емес болсын, Бәке, Алмазбек еді. Алмазбек емес болсын. Мен жоқ деп қойыңызшы, сұраншы. Если мен жақта бүте тұрған болсын, мен егітші. Эмнеге? Ойнап эле койбойм ушул оюнду. Эмнеге? Жөн эле жакпайт мага андай оюн. Реально мага жаккан жок. Жаккан жок. Хорошо. Жейсиз да? Балдардын тамагы. Анда жебейсизби? Макул. Жейсиз, Жөн баягы бет-сет боёгондон башкасынан эметкиле. Брутальный оюндар жок беле? Брутальный оюн. Бирдемсе кыла турган кичине. Бүстү деген жок.